Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар, урматтуу досторум. Бул кайрылуум мүмкүнчүлүк болсо бөлүшүп коюңуздар, жетет деген чоң үмүттөмүн. Кайрылуум биринчи кезекте биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке, андан кийин баш прокурорго, ошондой эле биздин укук коргоо органдарындагы көзөмөлгө алчу саясатты иштеп чыккан жогорку жакта отурган адамдарга жана бөлүмдөргө жана жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып кетмекчимин. Урматтуулар, азыр эми сиздер баарыңыздар эс алууда көбүңүздөр жүрөсүздөр. Жай, саратан, ысык. Бирок эми мен багы канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгүм болушунча социалдык тармактарды бүт баарын карап мониторинг жүргүзүп турам. Азыр коомчулукта улам байма-бай көп болуп кетти. Мынакей биздин эле кыргыз адамдар кээ бирөө кош жарандуу, Орусиянын жарандыгы бар, жана башка өлкөнүн жарандыгы бар, кош жарандуу адамдар, бирок Кыргызстандагы жаранымын деп жүрүшөт. Паспорту барбы, жокпу, аны ким билсин. Отуруп алышып, расмий кайрылууларды жарыялап, коомчулукка чыгып, өздөрүнүн баракчаларында, социалдык тармактарда жана ошондой эле ар кандай тегерек стөлдөрдө, саясий аянтчаларда, бир коомдук жерлерде, ар кандай чогулуштарда биз башка өлкөнүн составына киришибиз керек. Биз болбой калдык. Бизге эгемендүүлүктүн кереги жок. Башка өлкөнүн президенти жакшы, ал карамдуу, элине карамдуу болот, ошол жакка кирип кеткенибизде жакшы деген чакырыктарды, сөздөрдү улам көп чыга баштады. Улам көп айта башташты. Мындайлар жок эмес. Алардын тегерегинде, ошол кайрылууларында, комментарийлеринде дагы карап көрсөңүздөр, кээ бирөө ачыктан ачык эле жазып, кээ бирөө көпчүлүгү атайын жанагы фейк, атын жапкан, башка намдан кирип алып, туура ошону колдойбуз, ушундай болуп калды деген чакырыктар көп болуп кетет. Акыркы учурда билесиздер, Кыргызстанда деле расмий адамдары көп ошого окшогон ойлорду айтып келген. Интервьюларында дагы жеке пикирим, биз ошентип кошулуп кетишибиз керек деген ойлорду айта баштады. Бул сиздерге көрүнбөгөнү менен байма-бай улам көбөйө баштады. Жапжаш эле балдар дагы ошентип айта баштады. Көп адамдар дагы балким бул туурадыр деген ойду дагы айта баштады. Мен айтып кетмекчимин, буга кескин түрдө чара көрүү учуру келди. Урматтуу мен жогоруда айткан адамдар, урматтуу президентибиз, урматтуу депутаттар, ушуреке өтө мындай дыкат көңүл бурбасаңыздар болбойт. Урматтуу баш прокурор мырза, сиздер дагы демилгелеп, ушул маселени мындай кырынан койбосок болбойт. Мен урматтуу депутаттарды мыйзам демилгелеп, ушундай чакырыктарды, эгемендүүлүккө доо кете турган, эгемендүүлүккө каршы болгон чакырыктарды бул Кыргыз Республикасынын конституциялык строюна, конституциялык курулушуна, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө доо кеткен экстремисттик чакыруулар деп таанууга чакырам сиздерди. Мындай чакырыктарды жөн эле жоопсуз айта берүүдөн биз алыс болушубуз керек. Биздин ата бабаларыбыз дегиле кыргыз деген мамлекеттик белгилери бар болгондо эле булар эгемендүүлүк үчүн кан төгүп келип, аяк түбү биз эгемендүү мамлекет болуп калдык да. Эми туруп ар кимиси былжырап ар кайсыны сүйлөп эгемендүүлүккө доо кетирип атканын, ар тараптан доо кетирип атканын көрүп атабыз. Мен ойлойм, бул жөн кылынган жок. Бул атайын кылынып аткан нерсе. Кийин бирдеке болуп калса, ушул чакырыктарды, ушул интервьюларды, ушул кайрылууларды эле алып чыгып башка өлкө айтат. Мына булар өзлөрү ошерекени каалашкан. Булар өзлөрү ушинтип көтөргөн. Жөнөкөй карапайым адамдары дагы, расмий адамдары дагы, интервьюларында дагы, расмий саясий аянтчаларында дагы ушундай сөздөрдү көтөрүшкөн. Булар ошону каалашкан. Ал эми экстремисттер, фашисттер
буларга каршы зордук зомбуктарды көрсөтүп атат деп эртең ошо эгемендүүлүгүбүздөн ажырап калуу жолун көздөгөндөй. Бул кадимки эле атайын кылынып аткан иштей болуп көрүнүп атат. Урматтуу жогорку бийликтегилер, урматтуу депутаттар, биз буга кескин түрдө чара көрүп, деги эле эгемендүүлүккө доо кете турган чакырыктарды токтотууну, деги эле башка мамлекетке кирип кетишибиз керек, кыргыздардын көбү ошондойду ойлойт дегенди кескин түрдө токтотууга биз кандайдыр бир мыйзамдуу чараларды көрбөсөк, бул уламдан улам көбөйүп барып, өзүбүз билбей калабыз эгемендүүлүктү кантип жоготконубузду. Ушуга баратат, бара эле баратат. Мына бирдеке болсо эле биз болбой калдык, биз жарабай калдык деп эле. Канча адам, канча кыргыз эр азаматтары канын төгүп келген. Биз ошол экинин баарына акырында балта чаап атабыз да. Ар бир интервью, ар бир ушундай сүйлөгөн сөздөрдүн баары ушул балта чапкан болот да. Акырын келип туруп ошо эгемендүүлүктү бир күнү кыйратышат. Ошондуктан мен баарыңыздарга чакырам. Депутаттардан суранам, урматтуу депутаттар, мына демилге көтөрчү, эгемендүүлүктү коргоочу учур келди. Демилге көтөрүп, мыйзам долбоорун киргизүүңүздөрдү суранам. Урматтуу баш прокурор жана башка демилге көтөрө алчу органдар ушул демилгени көтөрүп, ушул багытта чара көрүүңүздөрдү суранам. Жана урматтуу президент, мен сиздерден суранам, ушул маселени көзөмөлүңүзгө алып, тиешелүү бөлүмдөрүңүзгө тапшырма берип, ушундай нерсеге биз чогуу чара бөгөт койбосок болбойт. Себеп дегенде азыр эл экиге бөлүнө баштады. Бирөө баягы эгемендүүлүктү баалагандар, ай деп, анын арасында баягы катуу айткандар да бар. Анан ушинтип отуруп согуш, зордук, зомбулукка алып келет, эки жаат болуп бөлүнө баштайт эл, чабыша баштайт акырындап. Анан бир өлкө чыга калат. Биздин кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек. Мына орус тилдүүлөрдү, башка тилдүүлөрдү ушинтип атышат. Кой аларды коргойлук деп кирип келгенде кантип эгемендүүлүгүбүздү жоготконубузду биз билбей калабыз. Туугандар, азыртадан чара көрбөсөк болбой калды. Азыр муну оңой эле ой келди, кой келди эле сүйлөп атышат. Эгемендүүлүк деген ыйык, мындан ашкан эмне ыйык нерсебиз бар Кыргызда? Мындан ашкан эмне мындай ашып кеткен байлыгыбыз бар Кыргызда? Андан ашкан байлыгыбыз жок. Ошол байлыгыбыздын тегерегинде ар кандай нерсени былжырап сүйлөп атышат. Ар кандай нерсени эл былжырап сүйлөп атат. Кескин түрдө чара көрүп, мындайды деги эле сүйлөгөнгө тыйпыл кылып жапканга шарттар түзүшүбүз керек. Бир кыргыз деген жүрөк эгемендүүлүк жөнүндө башка өлкөгө кошулуп кетишибиз керек, биз болбой калдык дегенди сүйлөбөш керек. Ал кыргыз эмес анда. Ал кыргыз эмес. Ал саткын. Ошондой сүйлөп аткандарга мен кайрылып кетет элем. Силер былжырап кыргыз элин ошол жака кошпой, өзүңөр барып кошула бергиле. Өзүңөр барып каалаган өлкөңөргө кире бергиле. Каалаган өлкөңөрдүн жарандыгын ала бергиле. Бирок кыргыз элин антип үндөбөгүлө. Бул шүмшүк бузуку саткындар биздин элди, биздин эгемендүүлүктү акырын түпкүрүнө киргизип коеюн деп атам. Киргизип коеюн деп аракет кылып атышат да. Ал жерде кошоматчылар да бар. Жөн эле кошоматтуу. Ал жерде атайын бузукулар да бар. Ал жерде атайын саткындар да бар. Жөнөкөй карапайым элден баштап расмий жогорку бийликте отурган адамдар да ушундайды сүйлөй баштады. Биз кескин түрдө кыргыз эли, мен кыргызмын деген жүрөк буга чараларды көрбөсөк, буга атайын тыюу нерселерди кылбасак, бул уламдан улам жүрүп отуруп элдин үнүнө окшоп калат да. Туугандар, мен суранам, чара көрбөсөк болбой калды. Мына расмий органдар эс алууда жүргөндө ушул багыт абдан күчөп кетти. Ишенбесеңиздер, социалдык тармактарда өзүңүздөр ушул багытта мониторинг жасап көрүңүздөр. Көп болуп кетти, абдан көп болуп кетти. Чоң сураныч ушул кайрылуум тиешелүү адамдарга, мен кайрылган адамдарга жетет деген ишеничтемин, үмүттөмүн. Туугандар, бөлүшүп коюңуздарды суранам. Мен кыргыз деген адам, бөлүшүп коюңуздарды суранам. Эгемендүүлүгүбүз чынында эле коркунучта. Биринчи кадамдарды, олуттук кадамдарды тиешелүү мамлекеттин адамдары
кыргыз элинин ошол адамдарга иштеген саткындары иштей башташты. Рахмат.